Мэриэл менен Тимдин Кыргызстанга келгенине бир нече күн болду. Калифорниядан келген коноктор өз мекенинде Кыргызстандын тоолору тууралуу көп уккан. Алар бүгүн Чоңалайдан туура эле алгачкы жолу Ошко келип жеткан кези. Туристтер үчүн ачылган маалымат борборуна келип, Оштогу мейманканалар, эс алуу борборлору тууралуу маалымат алышууда. Биз Кыргызстандын тоолору тууралуу көп укчубуз. Анан бул өлкө кай жакта жайгашкан экен деп маалымат топтой баштадык. Биз Ош шаарына бүгүн эле келгендиктен азырынча шарттар тууралуу биле элекпиз. Азыр Сулайман тоосуна чыгалы деп турабыз. Бул жерден маалымат алдык. Али алдыда эс алуу жайларын кыдырат экенбиз. Бара турган жерлерибизди аныктап алдык. Ошто туристтер үчүн маалымат борбору ачылды. Бул жерге кайрылган турист шаардын аймактын картасын ала алат. Кайсыл жерде эс алуу борборлору бар, алардын баалары кандай, мейманканалардын тизмегин, даректерин, байланыш номерлерин ала алат. Транспорттук компаниялар болот. Биз мисалы гидтердин базасы, бүт ошолор тууралуу бизде маалыматтардын базасы бар. Биз ошолорду келген туристтерге акысыз ошолор менен бөлүшүп беребиз. Туристтерди бир күнгө болсо дагы көбүрөөк Ош шаарында алып калган аракет жасап атабыз. Себеби бир күндө дагы туристтердин бир күндүк бүгүнкү күндөгү чыгашасы орто эсеп менен $15-20 түзөт да. Бизге ошол ар бир келген турист эч болбосо бир күндө ошол $20 таштап кетсе, шаарыбызга бул чоң киреше да. Маалымат борборунда чет тилин мыкты билген волонтерлор туристтердин кызматында болот. Гид тааныштыруучу Сулайман тоосуна келген турист менен чогуу чыгып, тоонун тарыхы тууралуу айтып берет. Бул быйыл биз профессиональный блогерлер алып келебиз чет мамлекеттен. Алар өтө профессиональный блогерлер, алар өздөрүнүн страничкасында миллионго чейин подписчиктер бар. Алар бир эле статьяны кылганда, ошол статьяны бир нече туристтер көрүп, ошолор көргөндөн кийин ошолор рекомендовать этип жазат. Ушул жерге барсаңар жакшы жаманны толук жазып берет. Быйыл Истанбул Ош Душанбе рейс коюлат. Ушундай рейстер буйруса, переговордун негизинде коюлса, бир нече поток туристтер көбөйөт. Мейманканалардагы, кафе-ресторандардагы тейлөө сапатын көтөрүү максатында да окутуулар жүрөт. Мындай демилгени Проондун Ош облусунун интеграциялык өнүктүрүү программасы колго алган. Ош шаарында туристтик сезон былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл эрте башталды. Өткөн жылы Ошко кирген туристтердин саны 14 миңди түзгөн болсо, жаңы сезондун ачылышына коноктордун саны 20%га көбөйгөндүгү да маалым болду. Туристтер Ош шаарына көбүнчө Германия, Франция жана башка Европа өлкөлөрүнөн келет. Махпурат Алибаева, Баястан Токторбаев, Ынтымак.